келме дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи мен ишенем деп бирок Аллахтын акысын тебе элесе да келме бузулат. Аллах тааламга ишенем деп туруп жалгыз өзүнө сыйынып туруп пайгамбар саллаллаху алейхи акысын тебе элесе да келме бузулат. Ошондуктан биз айтканда ла илаха иллаллах Мухаммад расулулла дегенде бул эри шаркак. Аллах тааламга кандай жалгыз сыйынган болсоң, мына ошол Мухаммад саллаллаху алейхи дагы ошондой элчиген деген сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах менен биздин ортобузда ортомчу, ибадатта эмес, Аллах тааламдан келген кабар болбосо бирөө түшүнөн алып келет, бирөө жомоктон алып келет, бирөө ырымдан алып келет. Анан дин чаржайт болот, андай эмес. Аллах тааламдын ырайымы менен, мээри менен бизди жер бетине таштап, мына китебимди таштадым. Эми ар бириңерге акыл бердим. Ушул акылыңар менен окуп, мени таба алгыла деген жок Аллах. Куран китепти таштады, бизге пайгамбар саллаллаху жиберди. Андан кийин ошону баяндап, түшүндүрүп, ачыктап, эзип, тимине чайнап бере турган кылып аалымдарды берди бизге. Аалымдарды биз көзүнө карап ээрчибейбиз. Аалымдар бул көпүрө. Көпүрө деген бул ушул Аллахтын китеби, пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтүн бизге ачыктап, аныктап, баяндап берүүчү Аллах таалам берген бизге кулдар, кызмат кылган динге.